Bir түп 300 килодан 600 килога чейин түшүм берген бактар бар. Негизи жакшы алмада 1 жылдык бутак. 1 метр өсүш керек. 19 жылдык алма бак багуудагы кемчиликтер. Суу түгүнө көлкөбөш керек. Алманын иммунитети түшкөндө моундай оорулар пайда болот. Бул муну да бага албайт, муну да калбайт. Моундай болуп кезилбейт. Рак оорулары. Кайта ушундай кылып туруп, оңдоп берип атабыз моунтип. Ассаламу алейкум. Урматтуу биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Биз азыр 19 жылдык 6 гектар алма бакта биздин бригада жүрүп эле. Сиздерге азыр бак багуудагы кемчиликтер, бутоодо кеткенде кемчиликтер, азык берүүдө кемчиликтер кандай болот? Иммунитет түшүп кеткенде алма кандай ооруларга дуушар болот? Ошолор боюнча сиздерге азыр көрсөтүп беребиз. Мынакей, ушул алма бак көрүп атасыздар. Бул бак 19 жылдык алма бак. Бирок бул бак алдыга эмес, азыр артка кетип бараткан учурда. Эми биз азыр муну калыбына келтирип, жашартып бутоону, анан ооруларды кайсылар экенин ошолорду алып оңдоп жаткан учуру биздин бригада. Эмесе силерге оорулар боюнча тааныштыралы. Мынакей эң биринчиден алмада эч качан азык берилбей, иммунитети кеткенде мага окшогон оорулар пайда болот. Көрдүңүздөрбү? Мына ооруларды. Буларды рак оорулары. Көрдүңүздөрбү? Мондай алмалар өзүнөн өзү куурап баштайт. Себеби эмнеде? Көрдүңүздөрбү? Мына кубалашып өскөн бутактар острый угол деп коет да. Мына ушул жерде, мондай жерлерге суу турган учурда ушул жерден чирик пайда болот дагы, ным тура берип, грибок оорулары, бактериялар ушуларга турат. Анан кийин ошол жерден ооруп, бул жерге кысарып келип туруп, анан кийин бул жактагы бактарды окшотуп туруп кууратып салат. Көрдүңүздөрбү? Бүт куураган. Бул алманын өзүнүн иммунитети түшкөн учурда ушундай ооруларга дуушар болот. Көрдүңүздөрбү? Мына буларды. Алмага азык бербей, түгүн жумшартпай, ашыкча нымдуулук болсо, же чөптөр көп болсо, эң башкысы могул айланасында, мына айланада бийик, моунун бийиктигинде чөп боло турган болсо, монда бийиктикте чөп боло турган болсо, ошол чөптөн өткөн козу-карын оорулардын баары мына ушуга жугат. Ушул кабыктардын астында щитовка, плодожорка, паутинный клещ, желекенеси деп коет. Ушулар оорунун баары мына ушу кабыктардын арасында жашайт. Оору козгогучтар, парша, бактериалдык күйүк, маниалдык күйүк, черный рак оорулары ушул жерден иммунитет, алманын иммунитети түшкөн учурда ушинтип оорулар көбөйөт. Мынакей могу жерде даже чымын да конуп алып тутканбы? Мынакей чымын бар экен. Бул жерде дагы мынакей баардык зыяндуу, алмага зыян келтирүүчү курт, кумурска жана оорулардын баары мына ушул жерлерде болот. Көрдүңүздөрбү? Негизи жакшы алмада прирост 1 жылдык бутак. 1 метр өсүш керек. Буда уже көрдүңүздөрбү? Прирост жок. Алма уже өзүдөн токтоп баратат дагы, алма кайта арттуу көздөй кетип барат. Бул бактарды азыр эгер 20% ушунча жери болбосо куурап калса, анда сактап калууга болот. Бирок кескенде да көрдүңүздөрбү? Мынакей моундай кесүүлөрдү көрдүңүздөрбү? Негизи кесүүдө мен өткөндө көрсөткөм да сиздерге. Могу жерде кальций бар. Моундай болуп кезилбейт. Такай могул эмеден, кальциодон, могу жерде кальциодон бияктуу көздөй кезилиш керек болчу бул. Туура эмес кезүү менен мына могу тушта дагы уже алма уже ооруп баштаган. Көрдүңүздөрбү? Моундай жерлерден. Моундай жерлерден дагы ооруп баштаган. Мына бул алма бак калыбына келбейт. Себеп дегенде мына уже боо жактан келген оору, мынаудан келген оору. Жана карайып суу агып кетип атат деп атпайсыз? Ушул суу агып кетип отуруп, мына ушул жерге чейин жетип калган. Мынауга чейин. Мынакей бүт. Булардын баарын айыктырууга болбойт.
Мындай убак болсо лучше чын-чынына келгенде жулуп алып салып, лучше жаңы тиккен оң. Ал эми былтыр билесиздер, эсиңиздерде бар. Күн декабрь айында аябай жылуу болуп, плюс 10-15 градуска чейин жылуулук болуп кеткен учурда билесиздерби? Анан кайта январда резко суук болгондо былтыр Таластын дээрлик райондорунда, айылдарында мондай үшүк жүргөндөр болгон. Көрдүңүздөрбү, ногул үшүктүн кебетеси, кезепети. Себеп дегенде бул багы кышында растрескивание каргы деп коет го, мынакей орустарда көптөрдөн уксаңыздар болот. Бул багы кышында алма жылуулук болгон учурда бул ичиндеги өзүнүн нымдуулугу, өзүнүн флоэме кислемада турган нымдуулук эріген дагы сок айлануу башталган. Биздин Таласта дагы былтыр 15-17 градуска чейин жылып кеткен ошол учурда, декабрь айларында. Андан резко январда чилде түшкөн учурда 25-30 градуска суук болгондо мына ушундай жарылуу пайда болгон. Айырмалап коюңуздар, мынакей ногул уже бул ногул турган бул үшүктүн кезепети да. Резко суук болгондо бул багыл мисалы банкага суу коюп койсоңуздар күн жылууда күндүз. Эртең менен турсаңыздар не то что тоңуп банканы да жарып таштайт да. Мына ушундай эле да бул жарылып кеткен. Ногул бакты. Азыр кайта ушул кабыкты жаап кетип, же болбосо оңдоп кетем деген бул болбогон нерсе да. Муну уже кайта колдон келсе, эгер жашпак болсо мондай жаңы чыккан бутактарга кетирип, бул ооруган жактарын алып таштагандан өтөр жок. Кээ бир бактар бар, монтип ооруган эмес. Көрүсүз, мына алманын пока иммунитети жакшы, ортодон чыккан. Мынакей мога окшогон 1 жылдык бутактар жакшы өскөн. Ноголар да жакшы. Бул анча-мынча суукту көтөрүп кеткен да. Бирок кемчилик мына острый угол деп коет, көрдүңүздөрбү муну? Могул жерди көрдүңүздөрбү? Мен силерге жакын көрсөтөйүн. Острый угол болуп жанагындай кубалашып өскөндөрдө кандай неме болорун мына сиздерге көрсөтөйүн азыр. Могул жерди көрдүңүздөрбү? Могул жер уже мынакей чирип баштады. Азыр чоңойтобуз. Мына көрдүңүзбү? Чирик пайда болгон бул жерде. Мына ушул чирик нымдуулук ушул жерден жамгырдан, мынакей жамгырда нымдуулук ушул жерден ным келет дагы. Могу жерде нымдуулук көп болуп туруп, ушул жерде сактала берет да, ушул жерге козугарын, оорулары, бактериялары ушул жерде сакталат дагы, анан кийин ооруйт. Көрдүңүздөрбү? Мына могу жер ооруган. Мына көрдүңүздөрбү? Могуда да бар. Мына могу жагында тур. Мына ушундай оорулардын баары көп. Ошон үчүн жылына алма бакты. Кудай колдон келсе, мына которулар көрдүңүздөрбү мондай. Ушулардан тазалашыңыздар керек. Жазында ушуларды тазалап, кырып, бычак менен же щетка менен, темир щетка менен кырып туруп, тазалап, мына ушул жерге чейин, кайерге чейин болсо, мону бүт үстүнө чейин. Анан полностью мед содержащий препараттар менен, же болбосо карбамид, искореняющее опрыскивание до бүчүрлөр чоңойгонго чейин, көк бүчүр болгонго чейин дарылап салуу керек. Бутак бүтөр менен. Анан барып туруп полностью мына жерде акташ керек. Актоонун максаты көптөр айтат, актоо менен бул күндүн ачуу нурун ультрафиолеттен сактайт. Күйгүсүп кетпейт. Зыянкечтердин астына яткандарын өлтүрөт. Ооруларга каршы болот. Ошол жерде оору козгогучтардын баарын өлтүрүп кетет. Ошон үчүн кылынат актоо. Ошон үчүн актаңыздар. Эми ногул алмада мисалы, мен азыр ногул жагы дагы жарабайт, бул бутакты дагы алынмак. Азыр биздин бригада бuyагында бутакталат. Ошон менен онун ортосунда гана бутак кылат. Сиздерге кандай бутактар керек? Мына бутактан 45 градус бул жакты көздөй кеткен бутактар керек. Могул центральный проводниктен 45 градус кеткен бутактарды сакташыңыздар керек сиздер. Ошондо барып туруп,
ушул направляющийден скелетный бутак чыгарыш керек. Сиздердикинде жок, көп жерде жок да. Көп жерде карасаң алмаларды 1/2-тен 2-ден чыгарып өргөндөр бар да. Бак, курап калган кайта 2-ден чыгып кеткен. Мына момундай алмалар бар. Көрдүңүздөрбү? Бир скелетный бутак, эмени направляющий бутак, экинчи направляющий бутак. Бул муну да бага албайт, муну да калбайт. Мынакей бирөөсү сотуру, экинчиси кайта мынакей ооруп атат. Уже беркиси жарабайт. Ошон үчүн бутуп атканда сөзсүз түрдө направляющийди бир гана бутак калтырыш керек. Ана момундай острый угол кубалашып өскөн, көрсөтөр, монун бүт кубалашып өскөн бутактар. Бүттүгү мынакей. Тегерете карасак дагы бүттүгү мынакей. Мына жерге даже чымчык уялаганга болот да могу жерде. Ушундай бутактар болбош керек. Бутак мына направляющийби түз кеткен бутакпы. Мына ушул бутактан гана капталды көздөй скелеттүү бутактар кетиш керек. А биз андайды кылбайбыз. Көптөр багы айтышат, сен эмнени билсиң депчи. Бирок бул көп жылдык тажрыйбадан, даже Мичуриндин учурунда азыркы Европа, даже Европадагы ошол ярусный веретено бутакта эмесине бутоосуна өтүп атат. Биз кыргыздар али нетсе тергенибизге оңой деп туруп центральный направляющий бутакты алып таштайбыз. Ошону менен баягы алмалар моундай болуп туруп бадал болуп калып калат. Азыр мен сиздерге ошол жанагындай острый уголдам окшогон острый уголдар, моундай острый уголдар калгандарды сиздерге бүт көрсөтөм. Ошону кескенден кийин, нооларды кескенден кийин бутактын ичиндеги азыр биз тиякта кескенбиз, абалы кандай экен, мына ушул жердеги бутактын. Мына жер кандай экен, а сиздерге тартып көрсөтөбүз. Мына могу алманы кесип салдык азыр. Көрдүңүздөрбү, мына алманын ортосунда карайган. Мына бул алма уже ортосу көңдөй болуп кеткен. Ортосунда эчтеке жок. Мына жана острый уголдун кесепети, мына көрдүңүздөрбү, мондай алма айрылып кеткен. Могу полный куурап калган. Көрдүңүздөрбү, мынакей полный алмада эчтеке жок. Бүт мынакей. Караңыздарчы. Мына ушундай болуп туруп куурайт алма. Мына алма жалпы полностью куурап калган. Ушул острый угол туура эмес кесүүдөн ушул алма куурап калган. Эмесе сиздерге азыр ошол кесилген жерди дагы көргөзөбүз. Кубалашып өскөн бутактардын кесилгенде кандай болот экен ошол жерин. Мынакей көрдүңүздөрбү? Мынакей. Могул жабышып өскөн бутактын абалы мынакей. Могу жер уже кургап калган. Ушул жерге мондан жабышып өскөн да бутак. Бүт полностью курап калган. Болгону багбан бизге ушул алмакты 1-2 жыл сактап бериңизчи дегенден гана кайта ушундай кылып туруп оңдоп берип атабыз монтип. Биз азыркы учурда алманы багып атабызбы, тигип атабыз. Бирок ошону эң биринчи очередь караганды үйрөнүшүбүз керек. Бутаганды үйрөнүшүбүз керек. Азык бергенди үйрөнүшүбүз керек. Иммунитетин чүрбөгөндү үйрөнүшүбүз керек. Высокорослылар, мисалы высокорослый алма 60 жыл жашай турган болсо, ошонун 10 жылы формировкасына, анан өзүбүзүнө иммунитетин көтөрүп, түшүмгө байланат. 10 жылдан кийин алма дагы 10 жыл нары көздөй. Ошондо 20 жыл, уже 10-15 жылдан кийин 10-15 жылдан кийин алманын пик плодоношениесі. Бир жакшы карасаңар, бир түп 300 килодан 600 килога чейин түшүм берген бактар бар. Бирок ошону кароо менен пик могу алма высокорослый 60 жыл жашаса, ошонун 15 жылы алма убакыты 15 жылы сизге пик тап келет. Бир түп айтып атпайм 200, 300, 600 килога чейин берет. Ошол учурда азыкты да күчтөп бериш керек, дарылаш керек, алдын ала ооруганын күтүп турбаш керек. Алдын ала дарылаганды үйрөнүш керек. Интенсивный бак, мисалы азыркы полукарлик, карлик алмалардагы. Мисалы 5 жыл өзүнө өзүсүн
дұрыстап ошого кам көрсөңүздөр 5 жыл өсөт. 5 жылдан кийин алма түшүм берип баштайт ада. 3 жылдан кийин. 5 жылда уже пик плодоношение башталат. Эмне үчүн ал 20 жыл жашайт деп айтат? Европада 20 жыл жашатат ошол алманы. 3 жыл, 5 жыл өстүрөт. 5 жылдан кийин ар бир түптөн 30 килодан 50 килога чейин алмалат дагы. Гектарына бир Европада 70, 80, 100 тоннага чейин алгандар бар. Ошол алманы алат дагы, кайта ал картаң бутакты бакпайт. Мисалы 20 жыл багат дагы ошол алманы 15 жыл түшүм алып туруп. Жулуп алып салып туруп, кайта жаңы бакса, анын иммунитети күчтүү болот, иммунитети. Өзүбүз жашпак өзүбүз жакшы болот. Анан кайта да 5 жыл мээнет кылып койуп туруп, кайта дагы пик плодоношение алып, кайта түшүмдү ала берет. Ошон үчүн алма багууда пикти пайдаланганды үйрөнүш керек. Бул деле чоң бакты деле мисалы 25 жыл, 30 жыл алма алып туруп, 25-30 жылдан кийин лучше жулуп алып да кайта бир 5-6 жыл ошол алмакты өстүрүп кой. 10 жылдан кийин дагы бир 15 жыл түшүм берет. Мунун түбүндө чөп чыкпаш керек, мына алма бактардын түбүндө. Чөп мына междурядья турганда мына ар бир эки бактын ортосунда чөп 50 сантиметр бийиктиктен ашпаш керек. Алманын алманын жөөгүндө мына жөөктө эки арык турбу, көрдүңүздөрбү? Эки арыктын ортосунда вообще чөп болбош керек. Таптаза болуш керек. Ошондо алмаңыздар оорубайт. Суу түгүнө көлкүбөш керек. Мына алма бактын суунун түгүнө көлкүбөш керек. Суу 1-1,5 метр алыстыкта айланыш керек. Кандай көчөт тиксеңиздер дагы. Интенсивный бак болсо, ал 50 сантиметр астында болуш керек. Алыста. Чоң бакта 1-1,5 метр алыстыктан суу ичиш керек бак. Ошондо буга оору жолобойт. Мына ушундай эмесе сиздер менен ушул багбанчылыкка кеңеш берүү борборунун негизөөчүсү Кутманалиев Турарбек. Сөзсүз түрдө биздин каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыздар.